Murabaha menen ribanın ortasında ayırması жоқ деп туруп кээ бир агайынелерибиз ушинтип айтып атышат да. Murabaha эмне, мунусу эмне? Баары бир өкө теңинин үстүндө эмне кошулуп атат? Акча коюп сатып атат дейт да. Жок, урматтуу агайын. Биздин бул пикирибиз бул дал пайгамбардын доорунда болгон. Пайгамбардын доорунда болгон түшүнүккө ылайык болуп атат. Пайгамбарыбыздын доорунда дагы мушриктер ошол доордагы сүткорлор келип алып минтип айтышат да. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Иннамал байу мислу риба. Чындыгында сауда сатык бул риба сыяктуу эле. Алар да ушинтип айтышкан да убактында. Сауда менен сүткорлукту экөө бирдей деген. Түшүнбөгөн. Экөөнүн үстүндө дагы эмнеси бар? Акча коюлуп, пайда киреше түшүп атат. Ошол себептен сауда менен рибанын ортосунда айырмасы жок. Сауда адал, риба дагы адал деген түшүнүктү айтышкан. Бирок Аллах Таала алардын сөзүн жокко чыгарып, силердин сөзүңө туура эмес деп туруп минтип айтат. Ва ахаллаллахул бай'a ва харрама риба. Аллах Таала сауда сатыкты адал кылып, сүткорлукту арам кылды деген сөздү айткан. Көрүңүздөр, сауда сатык эмне экен динибизде? Адал, риба, арам. Эми муну ажырата билиш үчүн биз менен сиздер азыр учурда мына ушул жерде отуруп алып, экиге бөлүшүбүз керек. Адал сауда, арам сауда. Арам саудалардын түрү көп. Мисалга кумар сыяктуу саудалар бар, алдаулар бар, башка нерсеси бар. Биз бирок сүткорлукка гана токтололу. Себеби мурабаха менен мунун ортосундагы айырмачылыктарды айтышыбыз керек. Сүткорлук, кайра айтайын, динибизде арам кылынган нерсе. Азыр алга токтолобуз. Качан сүткорлук болот? Мурабаха эмне? Динибизде адал кылган саудалардын аттары бар. Мурабаха деп коёт, таурия деп коёт, мусавама деп коёт. Буларды бирден айтып берели. Таурия эмне? Таурия дегени бул терминдер да динде колдонгон терминдер. Таурия дегени бир адам бир товарды 100 сомго сатып алат да, кайра эле ошол 100 сомго сатат. Өз баасында сатууду динде эмне деп коет экендер? Таурия. Бул Аллах Таала адал кылган саудалардын бири. Экинчиси бар мусавама. Мусавама дегени биз базарга барабыз дагы, бир магазинге бардык, базарга бардык, бир буюмду сатып алып жатабыз. Ошол жерде жанагы товар канча сомго келип түшкөндүгү, канча сомдун үстүнө коюп кондугу бизге белгилүүбү же белгилүү эмеспи? Белгисиз. Муну мусавама деп коет. Биз соодалашабыз дагы, ошол нерсени алып кете беребиз. Көрдүңүздөрбү? Соодалашабыз, соодалашпайбыз кейде даже. Тура магазинде соодалашпайбыз. Базарда соодалашыбыз мүмкүн эми. 1 сом түшүп бериңиз, 10 сом түшүп бериңиз деп. Бирок негизинен жалпы алып караганда биз соодалашпай эле алып кете беребиз. Соодалашып эле алып кете беребиз базарга барганыбызда. Ошондо биз жанагы товардын үстүнө сатуучу продавец канча сом коюп жаткандыгы, канча сом наценка коюп жаткандыгы тууралуу такыр маалыматыбыз жок. Туурабы? Бул сооданын атын эмне деп коет экендер? Мусавама деп коет. Соодалашасың, алып кете бересиң. Үчүнчүсү мурабаха дейбиз мына биз. Мурабаха эмне? Мурабаха дегени бул мына телефон болсо, ушул телефон продавецке канча сомго келип түшкөндүгү, жана мунун үстүнө канча сом наценка коюп клиентке саткандыгы так дана клиентке белгилүү. Ушуну мурабаха деп коет. Эсиңизден чыгарыңыз. Мурабаха десе эмне экен? Товар сатуучуга, продавецке канча сомго келип түшкөн, анын үстүнө канча сом коюп туруп, экинчи жакка да кардарга саткандыгы, кардарга маалым болгон сооданын түрүнү эмне деп коет экендер? Мурабаха деп коет. Түшүндүңүздөр? Канча сомго түшкөн деп атам, көрдүңүздөр? Канча сомго сатып алган деген жерим жок. Себеби бул товар, мисалга Кытайдан алдыра турган болсоң, Кытайда мунун баасы 30 000 болушу мүмкүн. Туурабы? Анан Кытайдан Бишкекке келгиче жанагы жол кире катарында бир 7 сом үстүнө, 7 000 үстүнө эмне болушу мүмкүн? Кошулушу мүмкүн. 37 000ге түштүбү? Клиентке келип Бишкекке энемеге, сатуучуга 37 000ге келип бул жерге токтоду. Эми эмне болот? Бул киши дагы 7 000 сом үстүнө кошот дагы сизге 44 000 кылып эмне кылат? Сатат. Ушуну клиент так дана билет. Бул 37 000ге тигиге келип түшкөн, 30 000ге алды, 7 000 жолго жол кире болду, 7 000 үстүнө койду дагы мага сатты деп так билсе, мына ошону мурабаха деп коет. Түшүнүктүбү? Бул көрүңүздөр, бул жерде мурабаха дегенде акчаны оборотко салуу эмес, акчаны товар сыяктуу айландыруу эмес бул. Бул кадимкидей эле базардагы товарды сатып алып, кайра сатуу системасы. Билбеген адамдар муну сүткорлук сыяктуу деп коюп атат да. Сүткорлор эмне кылат? Акчаны берип коет да, акчаны товар катарында берип айландыра берет, анын үстүнө не түшө берет? Акча түшө берет. Бул ажырата албагандар ушул жерде. Кээде бизде мындай түшүнүк бар да. Бул жерде пайыз деп аталып атпайбы? Пайыз деген сөз, урматтуу агайындар, дайыма эле пайыз деп аталса ал арам эмес.
Al пайыз дегені bir математикалық есеп. Турабы? Мисалыға мен азыр бүгін айтам да, оқучылардың, медресенің оқучыларының мына жерде 30% сабаққа қатысты. Адам болып қалды о пайыз деген сөзді қолданғандығым үшін. Бұл жөн эле математикалық бір есеп да. Bir адам товарды сатып алды, үстіге қойды, ошонун не? 30% үстіне не қылды? Қошты деп қояды да. Анын маанisi үстіге наценка қошты деген сөз. Товарды алып сатқан кезде ал наценка деп аталады. Ал эми риба эмне? Мұны риба эмне дегенде тоқтолғышақ, жақшы бір нәрсені айтып алайын. Егер де мурабаха арам бола тұрған болса, анда биздеги базардағы бүт саудалар арам. Неге? Неге? Себеби базардағы бардық эле ошондой бир товарды сатып алып, өзүнүн наценкасын коюп, сизге сатып атат, мага сатып атат. Туурабы? Жандай эмеспи базарда? Же магазинде андай эмеспи? Көрдүңүздөр, ошон үчүн мурабаханы арам деп айтыш бул өзү туура эмес. Эми риба эмне? Риба дегенде биз бир нерсени жакшы үйрөнүп алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Кудай Таала Куранда риба харам деп койду. Бирок риба харам деп койду. Бирок кандай риба, кандай болуш керек? Риба кандай болсо риба болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадиси бар. Хадисинде 6 нерсени гана атайт. 6 нерсени гана атаган. Ал кайсылар? Арпа, будай, курма, туз, алтын, күмүш. Канча нерсе экен? 6 нерсе. Ушул нерселерди айтат. Бири-бирине бартер кылган кезде будайды будайга, арпаны арпага дейли, алтынды алтынга, неме, күмүштү күмүшкө бартер кылган кезде эмне болуш керек? Экитен тарабы бирдей болуш керек, анан колмо-кол болуш керек дейт. Мындай нак болуш керек дейт да, насия болбош керек дейт. Эгерде бир тарабы ашыкча боло турган болсо, же бир тарабы насия боло турган болсо, ал эмне болуп калат экен? Риба болот, харам болот. Түшүңүздөр, мына ошол бирдей болгон нерселер бартер кылганда, будайды будайга алмаштырганда, мисалга 100 килограмм будайды 101 килограмм будайга алмаштырсаңыз, 1 килограмм не болду? Мына карасаңыз да, ашыкча болду, көрдүңүзбү? Бирдей болуш керек эди да, 100-100гө. 1 килограмм риба болуп калды. Же 100 килограмм нак будай берип, күзүндө 200 килограмм будай алам дедиңиз. Бир тарабы эмне болду? Көп дагы болду, дагы эмне болду? Насия болуп калды. Бул да эле риба болуп калат. Бирдей болгон нерселерди алмаштырганда, бир тарабы көп дагы болсо, бир тарабы насия болсо дагы эмне болуп калат экен? Риба болуп калат. Эми ушул хадисти айткандан кийин аалымдарыбыз биздин Ханафи мазхаб эмне деген бир эреже чыгарат. Мындан эреже чыгарыш керек. Себеби 6 нерсели гана аталып атат да. А калган жашообузда бизде картошка бар, пияз бар, алма бар, бадыраң бар, тарыбыз бар, коом бар. Буларды кандай өкүм чыгарабыз? Буларга кайсы учурда риба болот? Мисалы, туурабы? Аларда билишибиз керек да. Анан аалымдарыбыз айтат, биздин Ханафи мазхаб боюнча риба болуш үчүн рибанын эрежеси чыгат. Эки нерсе. Ал-джинс вал кадар дейт да. Өлчөм, килограмм. Эмнеси болуш керек? Жанагы джинс дегенде бирдей нерселер болуш керек. Ошон үчүн жанагы 6 нерсени биз 2 класска бөлөбүз. 2 класска. Төртөү будай, арпа, курма, туз, булар кайли деп коет. Кайли дегени бул идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерселер. Идиш менен мурунку доорда, пайгамбарыбыздын доорунда со деп коет эди. Мына медресе окуган балдар угуп жаткандыр да, 2-чи курстар, иншалла. Со деп коет. Со дегени бул 3 килограмм, 200 грамм, 3 килограмм, 500 грамм тегерегинде бата турган бир идиш бол. Ошончо будай батат анын ичине. Экинчи түрү вазни деп коет. Вазни дегени бул тараза менен өлчөлө турган нерсе. Ага алтын менен күмүштү киргизди. Эми эгер канчалык учурда базарда сиздер немени көрүп атасыздарбы? Бир киши будайды идиш менен өлчөп сатканын көрүп атасыздарбы? Жок, бирок кыямат күнүнө чейин Абу Ханифа менен Имам Мухаммаддын көз карашы боюнча будай, арпа, курма, туз кыямат күнүнө чейин булар салт өзгөрсө дагы өзгөрбөй турган түрү неме болот? Идиш менен өлчөлө турган нерселердин катарына кирет. Кыямат күнүнө чейин булар өзгөрбөйт дейт. Абу Ханифа мен кимдин көз карашы экен? Имам Мухаммад, Абу Ханифанын шакирти. Алтын мен күмүш кыямат күнүнө чейин тараза менен тартыла турган нерселерге кирет. Эми андан башкаларды эмне кылабыз? 6 нерсени бөлүп алдык. Андан башка нерсе бул биздин салтыбызга жараша чечилет. Салтыбызда тараза менен тартыла турган нерсеби? Анда тараза менен тартыла турган нерсе. Салтыбызда идиш менен өлчөлүп сатылабы? Анда идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерсе. Картошка эмне бизде? Тараза, туурабы? Картошка тараза, пияз
тараза, тарбыз, тараза, коон, тараза. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай болуп бөлүнүп калды. Өз эле бөлүндү. Идиш менен анан немен сатыла турган нерселер килограммдап. 2 класска бөлдүк. Идиш анан эмне? Эми бир категорияга киргендер, идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерселер. Караңыздар, идиш менен өлчөлгөндөргө эмнени киргиздик биз? Будайды, арпаны, тузду, дагы эмнени? Курманы киргиздик. Эми будайды будайга алмаштырган кезибизде, жакшы эске алыңыздар. Будайды будайга алмаштырган кезде бирдей нерселер да булар. Bir жагы көп болсо дагы, bir жагы насия болсо дагы эмне болот дедик? Риба болот. Эгер будайды арпага алмаштырсакчы, булар бир категория, идиш менен өлчөлө турган нерселер. Нак болсо бир тарабы көп, бир тарабы аз болсо риба болбойт. Мисалга 100 килограмм будай берип туруп, 200 килограмм нак арпа ала турган болсоңуз, эмне эмес экен? Сүткорлук эмес. Бирок 100 килограмм нак будай берип, 200 килограмм насия арпа ала турган болсоңуз, эми сүткорлук болуп калды. Себеби рибанын эки түрү бар. Рибал фадл деп коет, рибал наса деп коет. Рибал фазл дегени бир тарабы ашыкча болгондо, рибал наса дегени бир тарабы насия болгон кезде. Түшүнүктүбү? Картошка менен пиязды мисал берели. Картошканы бир адам алып келди, же алманы алып келди. Алманы картошкага бартер кылып атат. Эгерде нак болсо, колмо-кол боло турган болсо, бир тарабы көп, мисалга 1 килограмм алма берип туруп, 3 килограмм картошка ала турган болсо, экөө теңи колмо-кол болсо эмне экен? Болот. Себеби эки башка нерсе. Бирок картошканы алманы алып келип туруп, картошканы насия бере турган болсочу. Болобу экен? Болбойт. Риба болуп калды. Неге? Себеби булар таразынын астына кирген нерселер. Дагы бир эрежени эске алышыбыз керек. Вал жайиду ва радию саваун. Риба темасында эң жакшы сапаттуу будай арпаңыз менен эң начар сапаттуу будайдын өкүмү бирдей болуп эсептелет. Мындай эмес да, менин будайым мыкты сорт, менин картошкам мыкты неме үрөн. Ошон үчүн мен сизге 100 килограмм берсем, сиз мага 200 килограмм бересиз десеңиз жарабайт. Риба болуп калат. Мына бул нерселер айылда жашагандар жакшы билет. Айылда жашагандарда ушул нерселер башыбыз менен, баш аягыбыз менен бул рибага киргенбиз биз. Эмнеге? Себеби азыр акырына чыгарайын, акырында иншалла. 100 килограмм будай беребиз дагы. Айылда ошондой го 100 килограмм үрөн беребиз дагы. Күзүндө эмне кылабыз? 200 килограмм үрөн алабыз да. Барбы ошондой айылдарда? Ошол рибанын дал өзү да. Картошка беребиз дагы, күзүндө картошка алабыз. Барбы ошондой? Бар. Айыл жерлерде биз буга толугу менен киргенбиз да. Өзүбүз аткарып атабыз, бирок риба экендигин дагы эмне билбейбиз биз. Менин үрөнүм жакшыраак дем, үрөнгө сага 100 килограмм берем, күзүндө мага 200 килограмм же 300 килограмм не бересиң? Кайра будай болсо будайга будай, же арпа болсо арпага не? Арпа бересиз деп. Ушундай бир соодаларды кылабыз. Булар риба болуп эсептелет. Көрдүңүзбү? Риба. Дагы рибанын түрү кайсыл десе, бул акчаны оборотко салуу. Акчаны оборотко салып коебуз. Мисалга мен акчаны берип коем дагы, кредитный, обычный традиционный банктарга барсаңыз, акчаны колуңузга карматып коет, сиз өзүңүз билгендей жанагы акчаны айлантырып жүрө бересиз да. Каласаңыз арак сатып аласыз, каласаңыз зина кыласыз аны менен, каласаңыз сигарет чегесиз аны менен, каласаңыз адал тамак аласыз. Кандай болбосун, кыскасы тигиге сиз кирешап келсеңиз эле болду. Айырмасы жок. Алардын акчаны колуңузга берип коет, ал сизди сурабайт. Эң оңой жолдорду, эң оңой шарттарды түзүп койгон рибага. Паспорт менен де барсаңыз берип коет да. Мурабаха сыяктуу эмес, ал тууралуу токтолобуз. Көрдүңүздөрбү? Риба дегенде эмне экен? Акчаны, мисалы, азыркы банктардагы риба бул акчаны эле оборотко салып коюу, акчаны товар катарында айландыруу. А бирок мурабаха дегенибиз эмне экен? Товарды сатып алып, кайра экинчи жакка сатуу. Түшүңүздөр, товар сатып алып, кайра сатуу. Товарды сатып алат, өзүнүн менчигине киргизет банк. Андан кийин экинчи келишим менен сизге эмне кылат? Сатат. Мына ушуну мурабаха деп коет. Бирок бул жерде айта турган нерсе, биздеги мурабаха кичине комплексный. Комплекс деген түшүнөсүздөр. Мындай бир канча нерседен, келишимдерден куралган бул. Биздеги мурабаханы азыр кээ-бир мисал машина саткан, таяк-бияк саткан балдар түшүнбөй эле рассрочканы мурабаха деп кыйкырып атат да. Ал түшүнбөйт, ал бечара ал мурабаха эмне экендигин дагы билбейт. Мурабаха деген сөз бул жанагы мен айткан соодо 10 сомго сатып алдыңыз, киреше 11 сомго түштү, үстүнө 2 сом коюп 13 сомго саттыңыз, ошол мурабаха. Ал жердеги тиги жигиттер кыйкырып аткан нерсе ал рассрочка деп аталат. Бөлүп төлөө деп аталат. Ислам дини термин менен айтканда албай обит таксид деп аталат. Çünkü albay o bir taksit.
кээ бир адамга мисалга нак сатып алуу выгодный экен, кээ бир адамдарга бөлүп төлөө жолу менен сатып алуу выгодный экен. Ар ким ар түрдө түшүнөт экен да. Акчаны сразу эле бир берип салганга караганда, бер жака оборот кылып акырын төлөп койгондугу кээ бир адамдар үчүн ыңгайлуу экен да. Мисалы, кээ бир адамдарга ошондой, кээ бирлерде балким акчасы жок. Айлыгын менен да ала берет да отуру. Аларга ошондой ыңгайлуу, бөлүп төлөө жолу ыңгайлуураак болот. Кыскасы, биздеги мурабаха караңыздар, 3 нерседен турат. Birinci nerse murabaha, ikinci albay o bit taksit, rassrochka, üçüncüsü agentskiy dogovor deb koyuyordu. Qanday eken? Murabaha, rassrochka, agentskiy dogovor. Ar birine murabahani tushundirdim. Rassrochka degeni bu oşol bölüp төлөө. Sizge bir tavardı satıp alat dagın, üstüge özünün nasinkasını koyot dagın. Misalga 2 жылга же 3 жылга sizin kelişimingizge jaraşa emne bölüp төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Misal alğanlar arаңızda бар болса түшүнөт бул нерсени. Же бир жыл эки. Бирок бул жердеги риск эмнеде? Бөлүп төлөөдө биз банктардагы бул каралган белгилүү бир датага токтолуп чыгып кетет. Бирок жеке адамдар соода кылган кезде кээде туура эмес нерсеге кирип кетишет. Кантип? Мисалга жеке бир ишкерге барсаңыз, машинени сатса, мен сизге мурабаха мен сатам дейт дагы, 1 жылга алсаңыз 30 сом дейт, 2 жылга алсаңыз 40 сом деп коет. Анан эки датанын бирине токтолбой туруп, жанагы клиент басып кете берет. Машинени алып. Ошондо дана харам соодага кирген болот. Харам соода деп мына ушуну айтат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Наха ан байатайни фи байатин." Бир келишимдин ичиндеги эки соодадан тыйган пайгамбар дейт. Аны кандай десе, siz эки датаны атайсыз, клиент ошол эки датанын бирин тандап, ошого токтолбой туруп алып кете берет товарды. Мына ошонун пайгамбар тыйган, бул харам сооданын катарына кирет. Ошон үчүн рассрочкадагы бир коркунучтуу жери ушул. Биз белгилүү бир датага эмне кылышыбыз керек? Токтолушубуз керек. 1 жылга аламбы, же 3 жылга аламбы, же 5 жылга аламбы? Токтолуш керек. Ошондо ценадагы эмне болот? Так маалым болот да. Siz 10 сомго алдыңызбы, же 20га алдыңызбы, же 30га алдыңызбы? Динибизде цена белгисиз болсо, ал да эле туура эмес соодалардын катарына кирип кетет. Ценадан такталыш керек. 30 сомбу, 40 сомбу, же 50 сомбу деп. Көрдүңүзбү? Риск ушул жерде бар да. Банктарга барсаңыздар, бирини тандоого сизге неме берет? Тандаңыз дейт да. 1 жылга аласызбы, же 2 жылга? Ошого жараша анан сизге келишим түзүп берет. Түшүнүңүздөр. Үчүнчүсү эмне экен? Агентский договор. Агентский договор дегени бул ошол клиентти өзүнү банк биринчи өкүл кылат, вакил кылат. Вакил кылат. Клиент өзү барат дагы, банк барат, товарды табат. Өзү мисалы машина алгысы келеби, эмне алгысы келсе, ошону табат дагы биринчи банкка сатып алып берет. Банктын менчигине сатып алат, банктын атынан. Анан экинчи келишим менен кайра банк ага эмне кылат? Сатат. Бул жерде дагы риск бар. Кандай риск бар? Эгерде агентский келишим түзгөн адам билбесе, барып алып туруп, кокус Кудай сактасын, өзүнө сатып алса, соода иши кассаж чыгып кетет да. Түшүнүңүздөр. Ошон үчүн банкка барганда түшүндүрөт. Сиз биринчи кимге сатасыз? Сатып аласыз, бизге сатып аласыз. Анан экинчи келишим менен биз сизге эмне кылып беребиз? Сизге сатып беребиз дейт. Биринчи банктын менчигине өткөрөт, анан экинчи соода менен ал жака сатыш керек болот. Ушул жерде бир риск бар. Анан кээ бир адамдар түшүнбөйт да. Жанагы неменин колуна акчаны карматып койсо, агенттин колуна акчаны карматып койсо, бул сүткорлуктагы банк сыяктуу эле болуп калды го, акчаны неменин колуна карматып койду дейт да. Ата эмне? Жанагы клиенттин колуна карматып койду. Эреже боюнча мүмкүнчүлүк болушунча биз эмне кылышыбыз керек? Үчүнчү бир жакты агент кылышыбыз керек. Бирок азыр учурда бир тууганын ишинин артынан чуркап бүтүрбөйт да. Ата баланын ишини, бала атанын ишини бүтүрө турган доор эмес. Азыр мен кантип айтам? Мисалга Абдурашид Карике, сиз мен ордумдан ушул банктын өкүлү болуп, мен банкка бар сатып алып бериңиз, анан мага сатасыз деген мен кантип айтам аны? Ал бул кишинин өзүнүн иши бар да, өзүнүн жумуштары бар, эч ким антип чуркап жүрбөйт. Анан бир банктын ишчиси өзү жалгыз бардыгына үлгүрөбөйт да. Кантип үлгүрөт? Ушунча бир күндө 30-40 клиент келе турган болсо, ар бирине өзүнчө барып, мунусуна барып сатып алып берип, мунусуна барып сатып алып бергенге мүмкүнчүлүк жок. Анан ага көп киши ишке алайын десеңиз, ага ал бирине айлык төлөп бериш керек. Ошон үчүн оптимизация дейт го бизде. Оптимизация максатында бизде банктар эмне кылат? Ошол клиентти өзүнү вакил кылат, өкүл кылат. Анан клиент банкка сатып алаттан кайра сатат. Бул бир. Экинчиси, өткөндө суроо болду. Шарият боюнча ошол бирөөдү биз агент кылдыкпы?
ошол кардарды эгерде өзүнө агент кыла турган болсок, анда биз акчаны кимге которбашыбыз керек? Агентке которбашыбыз керек, түз сатуучуга которуш керек. Банк түз сатуучуга. Ооба. Бул жерде качан ошол китептерде келет, шариатский стандарты деген китеп бар, Ал-Маайру шар'ия деген китеп бар. Ошол жерде айтат, махума амкан, мүмкүнчүлүк болушунча банк сатуучу бар го, биринчи өзүнө банк өзүнө сатып алаткан биринчи продавец бар да, ошого төлөш керек дейт. Бул качан болот? Эгерде банк менен тиги продавецтин ортосунда не бар? Келишим бар болсо. Кээ бир фирмалар келишим түзүп алат да банк менен рассрочкага сатуу үчүн. Ошондойлор болсо, ооба, банк түп-түз тияка эмне кылат? Которот. Бирок кээ бир нерсе бар. Мисалга мал базарга барып бир адам кой сатып алам деди. Аны эмне кылат? Банк аны тааныйбы? Жок. Кантип эмне ишти кантип бүтүрүш керек? Уже зарылчылык пайда болду. Бул тааныбайт, билбейт ал кишини. Ошол себептен бул эмне кылат? Жанагы кардарды өзүнө акчаны которот, анан кардар банктын атынан тигиге төлөп, банкка эмне кылып алат? Сатат. Ошон үчүн китепте келет, махума амкан, мүмкүнчүлүк болушунча түз сатуучуга которсун дейт. Мүмкүнчүлүк жок кезде, болгон кезде вакилге, агентке өзүнө которсо эмне дейт? Болот дейт да. Бул шариатский стандарты деген китептерде ачык айкын келген маселе. Өткөндө бирөө түштүктө жүргөнүбүздө ушул сурооду берди. Алла разы болсун, ушундай суроолор берген кезде дагы көп маселелер чыгып жаралат да. Эми түшүнүктүү ба, агентский договор. Экинчи маселе, мурабаханы түшүнүп алдык, Кудай буйрса. Бир товарды сатып алып, бөлүп төлөө жолу менен экинчи жака эмне экен ал? Сатуу экен, түшүндүк аны. Мурабаха, рассрочка, агентский договор үчөө бир нерсенин ичинде эмне экен? Камтылган.